Бишкекте тарыхый маданий мурас саналган 400-гө жакын объект бар. Бул архитектуралык эстеликтер шаардын тарыхын, баскан жолун эске салып турат. Бирок алардын айрымдарын тизмеден чыгаруу сунушу бир катар тарыхчыларды түпөйл кылууда. Данисте бул жолу Борбор калаадагы тарыхый маданий мурастар тууралуу айтып берет. Бул үй мындай оңдоп түзөлүп, реставрация болуп бүткөнү абдан ырас болду. Бул өзү көп жылдан берки проблема болчу да. Терентьевдин үйү аталган бул жай 1,5 кылымдык тарыхы бар. Бишкектин алгачкы курулуштарынын бири. Ал шаардын биринчи старостасы болгон Илья Терентьевдин үйү болгону белгилүү. 19-кылымдын соңунда курулган жай 2 жыл мурун оңдолуп түзөлүп, мурунку калыбына келтирилген. Илгертен эле көп жыл болду. Буга көз арткандар болгон, особенно бизнесмендер буну жоготуп ордуна бирдеме салсак дегендей. Даже бир жолу өрттөп да кетишкен. Анан бул баягы маданий эстеликтердин, тарых эстеликтердин тизмесинде болгондуктан буну Маданият министерствосунда списокта ошол закон боюнча бул кол тийбестик укугуна ээдан, анан ошон үчүн сакталып, илгери жасалган проекттер боюнча табылып, анан ошону мына жакында жасап бүтүштү. Көп жылдан бери каралбай урандыга айланган имаратты Кыргыз реставрация илимий институту калыбына келтирген. Алар турак жай кайсыл мезгилде курулганын эске алып, ошол доордогу архитектуралык өзгөчөлүктөрүн толук сактаганга аракет кылышкан. Реставрация боюнча ошол мынагы жыгачтар, Россияда жыгач көп эмеспи, бизде анча көп эмес, аны көрбөйсүз. Бул архитектурасы, мынагы чиймелердин баардыгы ошо российский архитектурага жакын. Ошол убакта мынагы Россияда мындай бастырма деген аз кездешет. Бул күндөн сакталыш үчүн мынагы навес бастырма деп коет кыргызча. Анан ушунун алдында көлөкөдө туруу, ошол жерде элдер туруп эметкенде, ошо азыр ушул приемдер көп колдонот, мечит салганда, тияк буякта. Анан ошол эметилгенде эсепке алынган бул. Ошол убактагы Терентьевдин акылы менен. Анан эми бул жерде вообще бул жакшы эме болуп калды, бул толуктоо биздин эмебизге. Мына правда мына Кыкчан Жакыпов барты кичине жоголуп элем, ал башка сөз. Мына Дордой эмесе, футболдо эмесе баарын эметип анан, бирок анын да салымы түшүп атат. Бул эмени реставрацияны ошо Дордой Салымбековдун эмеси бар, өлүшү бар. Бул баягы илгери сүрөтү калган да. Ал убакта бул революцияда мурда. Вот, кийин анан бул жерге Фрунзе келип, өзү келип отуруп иштеп кеткен дейт деген сөздөр бар. Эми ал баягы документ, ал баягы тарыхты касса архивтерде бардыгы бар го. Бирок мен угушума караганда ушундай. Бул өзү маанилүү, өз убагында бул азыркы эле баягы мэриянын сыяктуу болчу да, бул өзү шаар боюнча. Илья Терентьев 19-кылымдын аягында үй бүлөсү менен ошол кездеги Бишкекке көчүп келген. Ал 1895 жылы Бишкек шаарынын биринчи старостасы болуп шайланган. Анын ишмердүүлүгү учурунда биринчи оорукана, дарыкана, китепкана, бир нече мектептер жана гимназиялар,
жеке темир устаканалар, наабайканалар, соода дүкөндөр ачылган. Бул маданият ушул эстеликтер менен бай өлкө. Ушу атак бардыны зыңгыратып эле небоскреб салып алсак ал эмес, байлык эмес. Бул ушул тарых менен, ушул маданияты менен канча бул кандай бул өзүбүз илгерки элбизби, илгерки шаарбы, ушулар менен билинет. Атак баарын жаркыратып эле жакшынакай стекло бетон кылып салып алсак анда ал тарыхы жок. Не деген шаар? 5 декабря 1936 года Киргизская АССР преобразовывается в Киргизскую Советскую Социалистическую Республику. Бишкек шаары Совет доорунда Кыргызстандын борбору болуп расмий аталган. Ошондуктан азыр архитектуралык эстелик катары саналган курулуштардын көбү ошол доорго тагандык. Бишкек шаар болуп түптөлгөн алгачкы курулуштар Терентьевдин үйү жайгашкан аймактын тегерегинде, азыркы Жибек жолу көчөсүн бойлой салынган деген маалыматтар бар. Бул көчөдө кылым карыткан майда курулуштар азыр да сакталып турат. Бирок алардын дээрлик бардыгы замандын өнүгүшү менен оңдолуп түзүлүп, жаңыланууда. Пионерлер үйү 90-чы экинчи вообще кароосуз калган. Ала Кыргызстанда бюджет начар, акча жок, ичи начар эптеп эле да. Баш каладагы Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынын имараты 1930 жылдардын соңунда курулган экен. Учурунда пионерлер үйү деп аталып турган. Кийин имарат кейиштүү абалга кептелип, аны биротоло бузуу маселеси да көтөрүлгөн эле. Мындай портал, тетигин көрүп атасыңбы? Тетиглер кулап түшкөн болчу. Ана мындай портал деп коет. Мына Каримский ордер, тиги булар илгери ушундай болчу. Ана цвети да ушундай болгон экен да. Худду ушу тарыхый эмелерден бозгуч. Таап, архивден таап, анан ошондой кылып тартып, долбоор чийип, полдору, тигилери, анан кээ бир кыйындары келет. Мына терезенде азыркы тетигиде сабыран жок болбойт. Анда тарыхый эстеликке кирбей калат да. Ал касиетин жоготпойт. Анда жөн тетигинде жаңы проект түшүш керек. Ошону менен биздики баалууда. Анда өзүңүздөр кабарыңыздар бар, мына 3 жыл болду цирк боюнча. Цирк дагы ушу тарыхый мааниси бар имараттардын тизмесине кирген. Аны дагы ичинде биздин институт реставрация, ремонт иштер боюнча кандай калыбында, кандай кылып сактап калышыбыз керек, кандай мурдагы абалы кандай. Ошол боюнча сунуштарыбызды, долбоорлорубузду бергенбиз. Буюрса бүттү. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, элге кызмат кылып атат. Ушуга окшогон бизде бүт тарыхый маданият мурас объектлери көп. Дүйнөнүн ири шаарларынын көбү эски жана жаңы бөлүктөрдөн турат эмеспи? Эски тарыхый бөлүктөрү дайыма туристтерди өзүнө тартып турат. Биз эле коңшу мамлекеттерге бара турган болсок, ошондой жерлерди издейбиз. Ал эми Бишкектин тарыхый бөлүгү кайсыл? Дал мына биз сөз кылып жаткан имараттар жайгашкан жерлер.
Бишкек шаарындагы алгачкы курулуштар архитектуралык ансамбль стилинде салынган. Алар Бишкек шаарынын мэриясы жайгашкан имараттын айланасы. Опера балет театры, темир жол бекети жана Кыргызстандын биринчи өкмөт үйү болгон азыркы маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жайгашкан имарат. Генплан жасап атканда дагы курул элек деле генплан жасаганда ансамблевый застройка болсун деп мындай калтырып койгон. Мисалы, мына биз турган жер, бул жерден болсо мындай парк, дубовый парк. Бул каралган эл эс алуучу жер. Ошол эле кезде жалаң парк болбой, имараттар курулуш керек деп мына имарат курулган 35-жылы Зеньков деген автор ал кезде Алматадагы жашаган элдер муну жатка билет, бул автордун үчүн Алматаны мурда Верный шаарын болсо кургандардан бири. Анан биздикке чакырган буяжы бир нерсе менен келип калып, бактыбызга жараша ушу имаратты куруп кеткен. Бул постмодернизм деп коет, конструктивизмдин негизинде долбоору жасалган. Мунун өзгөчөлүгү дагы бир бул болсо жанагы сейсмостойкий өзгөчөлүгү бар. Себеби Зеньков жанагы 19-жылында жер титирегенде Алматада бир гана имарат калып калган, бул чиркөө. Чиркөөнүн автору Зеньков. Бул дагы муну куруп аткан өзгөчөлүгү тарыхый архитектурный эстелик, ошол эле кезде конструктивный эстелик. Бул фундаменттин терегинде 2 метр калыңдыктан камыштарды койгон. Жер титиргенде ошо ударды ушулар алсын деп. Бул өзгөчө здание. Архитектуралык ансамбль өзгөчө архитектуралык жана көркөм ырааттуулукка айкалышкан имараттардын жыйындысы. Ал парк, эстелик, аллеялар менен толукталат. Анда күндүн чагылуу ырааты менен жаратылыштын арткы көрүнүшүнүн да мааниси бар. Фрунзе шаарында ошондой ансамблевый застройка мэрияда болгон. Мэрия менен университеттин маңдайында. Ошо мэриянын да университеттин да автору Павел Петрович Иванов деген болот. Ал кезде Фрунзе шаарынын башкы архитектор болчу. Аны ошо экөөнү жасаган. Байкадыңарбы? Бир мындай классицизм стилинде курганда мындай экөө окшош. Ошол эле кезде тегерегинде жана общежитиялардын архитектурасы бирдей, сквер жасалган, аяктан машина өтпөйт, кишилер басат, мындайча эс ала турган жер. Мына ошондой шаарга мамиле кылган ал чоң ансамбль. Буяк канатында Нусов дегенде ал дагы бир жыл мага сабак берип калды. Ал болсо жанагы политехнический техникум эмес, бир ошондой шпили менен. Тегерегинде жагы мэриянын оң жагында, сол жагында зданияларындагы ошо Нусов проектисин жасалган. Ошентип ошол жерден бир жана ансамбль узунан широтном направлении кеткен болчу. Азыр кичине катачылыктар болуп атат. Мисалы, биз мэрия жакта карасак, сүрөткө түшүп карасак, тоо көрүнөт. Тоо дагы элемент ансамбль болуп калган. Эми ошонун артына көп кабаттуу үй курган атышат да. Демек, бул ансамбльдин бир жагын уже бузуп аткандай болуп калат. Бул азыркы Бишкек шаарындагы эң эски 19-жылдын аягында, 20-жылдын башында курулган имараттардан бир 3-4 болсо, ошонун бирөөсү ошол. Бул өзү ошо тарыхый мурастар тизмесине кирген. Бишкек башкы архитектурасынын маалыматында Борбор калаада республикалык маанидеги тарыхый маданий мурас деп саналган 129 объект бар. Ал эми 252 эстелик жергиликтүү мааниде деп катталган. Бирок бул тизмеден буга чейин бир катар тарыхый объектилер чыгарылып, алты сүздүрүлүп, ордуна көп кабаттуу үйлөр курулган. Алардан бир-эки мисал келтирсек. 2020-жылы түзүлгөн өкмөттүк комиссия Ак Кула ат майданынын тарыхый да, илимий да, көркөмдүк да баалуулугу жок деп тапкан. Анын негизинде ипподром тарыхый жана маданий эстеликтердин тизмесинен чыгарылып, 1947-жылы курулган имаратты сүздүрүүгө жол ачылган. 50 гектардан ашык аянты бар ат майданга көп кабаттуу үйлөр курулары айтылган. Ошондой эле жол менен Бишкектин темир жол вокзалынын бет маңдайында 1960-жылы курулган Ала-тоо мейманканасы, Эркиндик бульварынын четинде 1974-жылы курулган Пишпек мейманканасы,
нарын ресторандары бузулган. Елге тарих қалыш керек та. Елге тарих қалбаса, біз жалаң эле бардық мына Бишкек шаарынын алгачкы жанакы ушул аймактардагы шаар кандай сакталса, ошондой бир сактаганга биз да көнүшүбүз керек. Себеби биз атайын мыйзамдарды кабыл алганбыз, тарыхый мурастарыбызды сактайбыз. Чет өлкөдөгү ошондой тарыхый мурастарды сактоо боюнча чоң уюмдарга мүчөлүккө кирип, алардын милдеттенмелерин биз аткарабыз деп туруп Конституцияга да киргизгенбиз. Атайын мыйзамда кабыл алганбыз. Демек, ошону биз карманышыбыз керек дагы. Эгер мыйзам түшүнүк менен жашаган өлкө болсок, тарыхый мурастарга кирген тизмедеги имараттарды сөзсүз түрдө сактап, келечек буунга өткөрүп беришибиз керек да. Президенттин иш башкармалыгы шаардын чоң ортосундагы өкмөт үйү, жогорку сот жана башка мекемелер жайгашкан 15 имаратты тарыхый маданий мурастардын тизмесинен чыгарууну сунуштаган. Бул боюнча президенттин тапшырмасы менен 63 адамдан турган атайын комиссия түзүлүп, аталган имараттардын тарыхый маанисин карашкан. 63 адамдан биз жазуу түрүндө 48 адам, 63 адамдын 48-и тарыхый мурастар тизмесинен чыкпасы, биз мыйзамды карманалы деп туруп ошентип бергенбиз да. Андан кийин ошол имараттардын баардыгы тарыхый тизмеден чыкпасын деген чечимди кантип өзгөртүштү билбей, бизди кайрадан ынтымак ордого ошол комиссия, ведомстволор аралык комиссияны чакырып туруп, кайрадан ошол жерге отуруп туруп, кайра ошол жерден анан эми 15 имараттын 5 кандай имаратын алып атабыз. Ошо 5 имаратка эми өзүнчө добуш беришиңер керек деди да. А биз ал жерден комиссиянын мүчөсү катары айттык. Буга чейин жазуу түрүндө 15 имараттын бардыгына бердик, анын ичинде 5 имарат дагы бар болчу. Азыр бул жерде анын натыйжасы, анын кереги жок. Кайрадан карап чыгып, кайра добуш бериштин кереги жок. Бул айырмаланып атпайбы? Биз 5-өөнү бөлүп карап атпайбызбы? 5-өөнү мыйзамдаштырып коелу деп атпайбызбы? Себеби сыртын реставрация эмес, реконструкция болуп калат. Себеби бунун сыртына башка өңүн өзгөртүп атпайбы? Буну биз мыйзамдаштырып коюшубуз керек. Ошол жерден жанакы иш башкармалыгындагы өкүл ошентип бизге айтып атат. Демек, булар өздөрүнүн мыйзам бузгандыгын билип, анан ведомстволор аралык комиссиянын мүчөлөрүнүн колу менен, анан арткы число менен аны буну мыйзамдаштырабыз деп атат. Тарыхый мааниси бар саналган имараттар тарыхый маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө мыйзамынын негизинде жөнгө салынат. Бул жайларды тизмеден чыгаруу үчүн өзүнчө мыйзам кабыл алынышы керек. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги бул мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап, 15 марттан тарта коомдук талкууга коюлду. Долбоордо жеке жана юридикалык жактарга эстеликтерди коргоо боюнча мамлекеттик мекеме менен макулдашуу аркылуу 15 жылга пайдаланууга берүү сунушталды. Акыркы мыйзамда бул мөөнөт 5 жыл деп көрсөтүлгөн. Бул жерден азыркы арендага беребиз деп атканда андай таптакыр жок кылуу жагы айтылбайт. Алар кааласа реставрация кылат, кайраса реконструкция кылат, анан өздөрү 49 жылга чейинки мөөнөттө пайдалана берет деген жагы да бар. Эгерде арендага берилип калса. Бирок экономика министри сунуш кылган мыйзам өтүп кете турган болсо, $10 миллион, $20 миллион берген инвестор ал жерде түп тамырынан бери казып, жок кылып, ал жерге бийик жанакындай жаңы бир имараттарды курбаса да болгон. Жалпы Кыргызстан аймагындагы маданий мурастар сактоо бул Маданият министрлигине жүктөлгөн жана жоопкерчилигинде турат да. Ошондуктан Маданият министрлиги бул багытта өзүнүн туруктуу саясатын жүргүзүп келет. Бул жерде мыйзамда так жазылат. Кимге мисалы ошо ижарага берип атканда же пайдаланууга берүүдө анын милдеттери да так көрсөтүлөт. Бир мык каксаң дагы ошол Маданият министрлигинен же ошол тиешелүү эксперттердин корутундусу негизинде иштерди алып боюнча сөзсүз түрдө милдет жүктөлөт. Андан сырткары аны ага кошумча курулуштар курулбастыгы боюнча түп кандай курулган болсо ошондой
укуралыгында сактоо милдеттери жүктөө менен гана берилет. Мындай айтканда бузулуп кеткенден көрө узак мөөнөткө пайдаланууну берсек, бул туура эле эсеп деп чечим деп эсептейбиз. Анткени башка өнүккөн өлкөлөрдө мындай айтканда же башка биздин коңшу өлкө СНГ мамлекеттеринде да ушундай объекттерди ижарага берүү, узак мөөнөттүк ижарага берүү практикалары бар да. Мына бул жерде азыр пулпул эле илинип турат. Биздин Залкар атактуу эл сүрөтчүбүз Гапараевдин үй музейи, үйү да мындай айтканда. Бишкектин борбордук бөлүгүндө орун алган бул турак үйдө Залкар сүрөтчү Гапараев 30 жылдан ашык жашаган. Бул объект тарыхый маданий мурастардын тизмесине кирбейт. Ошентсе да сүрөтчүнүн үйү талкаланып, шал дубары чыгып турганына жан кейбей койбойт дейт сүрөтчүлөр. Анан эми убагында мемориальный доска жасаган экен. Бирок баары бир баягы бул алардын менчигинде болгондон кийин көп нерсеге кийлигише албайсың экен. Алар өздөрүнүн иши. Гапараевдин баласында менчигинде алар өздөрү билет экен. Бирок негизи ушундай нерселерди сактап калыш үчүн бул өкмөт өзү көмөк көргөзсө жакшы да. Эмне дегенде баягы залкарлардын же болбосо бир кызыктуу бир объектилерди баягы тарыхый мурас катары киргизиш үчүн мисалы биздин министрлик карайт ошол жагын. Ошол министрликтин бир мындай балансынабы же болбосо ошонун бир мындай списогуна киргизип койсо бир кичине мындай жөлөк болот беле деген. Анткени мүмкүн биз билбейбиз да. Мүмкүн Гапараевдин үй бүлөсүнө ушуну жасаш может бир кыйын болуп атат финансылык жагынан же болбосо баягы жери үчүн кармап атабы, аны биз билбейбиз. Жыйырма жылдан ашык убакыттан бери жетимсиреп турган үйдүн туш тарабын жаңы көп кабаттуу бийик курулуштар курчап турганы бул тарыхчыттанган үйдү басынтып жаткандай элес калтырат. Ким билет, бузулуп да кетиши мүмкүн. Анан баягы менчик болгондон ал ар бир үй бүлөнүн өзүнүн иши. Жок болуп да калышы мүмкүн. Бирок негизи сактап калышы жакшы нерсе болот да. Сүрөтчүнүн кароосуз калган үйүндө бир учурда үй жайы жок сел-саяктардын баш калкалоочу жайына айланып калганы да коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. Айрымдар мындай тарыхый жайлар менчиктин кандай түрүнө кирсе да мамлекет тарабынан коргоого алынышы керек деп айтып чыгышкан. Тарыхый мерчи менен алганда Бишкек Борбор Азия чөлкөмүндөгү эң жаш шаарлардын бири. Кыргыздар байыркы эл болгону менен архитектуралык мурастардын көбү сакталып калган эмес. Эски шаарлардын урандылары, Бурана, Өзгөн мунарасы, Ташрабат сыяктуу бир канча эстеликтерди албаганда, Кыргызстандын шаарларындагы архитектура 19-кылымдын аягы, советтик доорго барып такалат. Мына азыр болсо жаңы өнүгүү болуп атат, жаңы көп курулуш болуп атат. Мен оюмча мүмкүнчүлүк жакшы болуп аткандан кийин мамлекеттин курула турган мүмкүнчүлүгү жөн эле үйлөрдү кура бербей, жанагындай шаар куруу долбоорлорунда карап, ушундай жанагы мурунку ата бабаларыбыз кандай куруп кетсе ошондой болуп, элдердин кырып, басып, көрүп, сыймыктанып турган жаңы ансамбль застройканы жасаса болот. Мүмкүнчүлүк бар. Соңку жылдары башкала Бишкектин калкы тездик менен өсүүдө. Бул көптөгөн инфраструктуралык көйгөйлөрдү жаратты. Жолдорду кеңейтүү, суу, жылытуу жана башка көйгөйлөр менен катар эле көп кабаттуу үйлөрдү салуу учурдун талабы болуп турат.
Бирок тарыхчы архитекторлар шаардын тарыхый бөлүгүн калтырып, жаңы райондорду куруу керектигин айтууда. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык. Азаттыктын Данисте берүүсүнүн ушул жана башка чыгарылыштарын Азаттык.org сайтыбыздан, YouTube'дагы Азаттык медиа баракчабыздан, социалдык тармактагы баракчаларыбыздан көрүңүз. Все нормально. Текстин эмерек болчу да, жеңилирээк.